Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Ирандын АКШ Израиль менен болгон согушу уланууда. Бүгүн Ирандын аба күчтөрү Перс булуңундагы жана Ирактын Курдистан аймагында жайгашкан АКШнын аскердик базаларына каршы жаңы соккуларды жасады. Тегеран ошондой Израилдин шаарларында бутак алынган чет элдик басылмалар жазышууда. Ислам революциясынын гвардия корпусу өзүнүн аэрокосмостук бөлүмү АКШнын алдыңкы МК-9 дронун жок кылганын жарыялады. Ошондой эле Иран Араб деңизинин жээгиндеги Омандын Докум портуна сокку урганын кабарлады. Ал эми ушул тапта АКШ менен Израиль Тегерандагы аскердик буталарга жана расмий мекемелерге сокку уруп жатышат. Тегеранда күчтүү жарылуулардан үн угулуп, шаардын бир нече жеринен коюу түтүн көтөрүлүп жатканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Айта кетсек, 28 февралда АКШ Иранга каршы Израиль менен биргелешкен ири масштабтуу аскердик операция башталганын жарыялаган. Израиль жана Америка күчтөрү Тегеранга, анын ичинде Минаб шаарындагы мектепке сокку урушту. Өч алуу максатында Тегеран жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик базаларына ракеталар жана дрондор менен сокку урган. Жардыруулар Абу-Даби менен Дубайда да болгон. Иран АКШнын аймактагы 27 базасына жана Израиль армиясынын командалык имаратына сокку урулганын кабарлады. Аятолла Али Реза Арафи Ирандын башкаруу кеңешине кирди. Аятолла Али Реза Арафи Ирандын башкаруу кеңешине кошулду. Эми ал жаңы жогорку лидер шайланганга чейин өлкөнү убактылуу башкарат. 67 жаштагы Арафи дин кызматкери жана маркум Али Хаменейнин жакын адамы деп эсептелет. Ал өкмөттө тажрыйбасы бар. Ал шайлоого талапкерлерди текшерип, парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдарды баалоочу орган болгон Конституциянын сакчылар кеңешинде иштеген. Али Хаменей Израилдин жана АКШнын Тегеранга жасаган аба соккуларында каза болду. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Пакистанда демонстранттар АКШнын башкы консулдугуна басып киришти. Ирандын жогорку лидери Али Хаменейнин каза болгондугу тууралуу кабардан кийин Пакистандын Карачи шаарында нааразычылык акциялары башталганын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматтарга караганда, нааразычылык акцияларынын катышуучулары коопсуздук күчтөрү менен кагылышкан. Кеминде 10 адам каза болгону айтылууда. Күч органдарынын кызматкерлери кырдаалды көзөмөлдөө үчүн көздөн жаш агызгуучу газ колдонушкан. Пакистандыктар таш, таяктар менен куралданып, консулдуктун имаратына кирип барышкан жана имараттын терезелерин талкалашкан. Ирактын Багдад шаарында да чогулгандар АКШ элчилигине кирүүгө аракет кылып жатышканы айтылууда. Иран жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө эмес АКШнын базаларына кол салып жатканын билдирди. Иран жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө кол салып жаткан жок, аймактагы АКШнын базаларына кол салып жатат. Бул тууралуу ал өлкөнүн жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Лаrijani билдирди. Аймактык өлкөлөрдө жайгашкан АКШнын базалары ал өлкөлөрдүн аймагы эмес. Алар АКШнын аймагы. Биз аймактык мамлекеттердин лидерлери менен сүйлөшүп, аларга Иран согушту каалабай турганына жана аларга кол салбай турганына ишендирдик. Иран аймактагы АКШнын базаларына кол салууга аргасыз. Анткени АКШ Иранга кол салып жатат. Биздин куралдуу күчтөр бул чабуулдарды уланта берет деп келтиришти чет элдик басылмалар
өзүнүн сөздөрүн. Буга чейин Тегеран аймактагы АКШнын 27 аскердик базасына сокку урулганын кабарлаган. Бунун баяндамачысы АКШ менен Израилдин соккуларын сындады. Улуттар уюмунун Ирандагы адам укуктарынын абалына байкоо салган атайын баяндамачы Маис Сато АКШ менен Израилдин Иранга сокку урганын сындады. Анын айтымында чабуул бунун хартиясын бузуу жана Коопсуздук кеңештин уруксатын албастан жасалды. Биз эл аралык укук качан иштерин каалагандай тандай албайбыз деп жазды дипломат X социалдык тармагына. Жана мыйзамсыз аскердик кийлигишүү өзөктү курал маселесин же Ирандагы адам укуктарынын абалын чече албайт деп белгиледи. Сато кырдаалдын корчошу адам укуктарына, өзгөчө карапайым адамдарга жана инфраструктурага кандай таасир этип жатканына көз салып турганын билдирди. Булак Азаттык. $37,000 сөйкө Шакек интернетте Шайыр Бекташиевдин аудио жазуусу тарап жатат. Социалдык тармактарда жогорку кеңештин депутаты Шайыр Бекташиевге таандыктелген аудио жазуу тарап жатат. Анда ал маектеши менен кымбат баадагы сатып алуулар тууралуу сөз кылат. Аудио жазууда Ташиевдин Жалал Абадка Пепси кола суусундугун заводун куруу планы бар экенин, ошондой эле мунай базасы жана каржылык милдеттенмелерге байланыштуу кеп козгогонун угууга болот. Ал ошондой эле жубайына $37,000 бриллиант сөйкө Шакейк алып бергенин айтат. Муфтият жакынкы чыгыштагы абалдан улам кичи ажылыкта жүргөндөргө кайрылуу жасады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жакынкы чыгышта жаралган абалдан улам кичи ажылыкта жүргөндөргө кайрылуу жасады. Урматтуу умра зыяратчылары, кадырлуу умра менен алектенген мекемелер, учурда жакынкы чыгышта абал курчуп, умра сапарына уюштурулуп жаткан авиакаттамдар үзгүлтүккө учурап, форс-мажордук абал жаралды. Ушул тапта Мекке, Медина шаарларында кичи ажылыгын өтөп жүргөн мекеништер, сиздер кырдаалды түшүнүү жана сабырдуулук менен кабыл алып, фирмалардын жана умра башчылардын көрсөтмөлөрүнө баш ийип, абалдын жөнгө салынышына жана рейстердин калыбына келишине чейин дүрбөлөңгө түшпөстөн сабырдуулук менен күтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул учурда дүйнөнүн тынчтыгы, үмөттүн биримдиги жана өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн дуа кылууңуздарды күтөбүз. Ал эми умра сапарына аттанууну көздөп жаткан мекеништер абалга байкоо салып, аймактагы кырдаал жөнгө салынган соң гана кечи ажылыкка барууну пландооңуздарды суранабыз. Мамлекет тарабынан убактылуу ведомстволор аралык штаб түзүлүп, кыргыз жарандарын өлкөгө кайтаруу боюнча тиешелүү иш-аракеттер көрүлүп жатканын билдиребиз деп айтылат билдирүүдө.